चश्मों सियाहत बआसानी दिल में सितानत महसूस होने तू बेबसी अब्रू Борбор калаада өзбек ырчысы, композитор жана бир нече музыкалык чыгармалардын жаратуучусу Азода Нурсаидова алдыңкы күндөгү Бишкекте өзгөчө форматта өтүүчү концерти тууралуу жана чыгармачылыгы тууралуу пресс-конференция өткөрдү. Бул концерттин өзгөчөлүгү Кыргызстанда болуп жатат. Ушундай тарыхый бир чоң события. Дүйнөлүк жылдыз менен Өзбекстандын ырчысы биринчи кыргыз чырдады, элдигерди. Андан дагы да берсе даярданып атабыз. Кыргыз маданиятын өстүрүү биздин цель. Ушуну менен бирге Кыргыздын жашыктай таланттары чыгат, ага өзүңүздөр күбө болосуздар. Бул нерсени биз жасабасак, азыр биздин культурабыз тойдон келине түшүп кетти. Ал деле той деле жаман эмес. Бирок биздин музыкабыз менен дүйнө жүзү сыймыктаныш керек. Иш-чаранын алкагында келген массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрүнүн суроолорунан тышкары жөнөкөй күйөрмандары да өз суроолорун узатышты. Чыгышканыша саатка конгон Азода учурда кыргызча ыр жаздырганын айтып, бул дагы чек эмес, алдыда дагы башка кыргызча ырларды ырдап чыгуу пландарымда бар деп билдирди. Как сказали, поем новую песню. Жана өзүңүздөр уккандай эртең концертте англис тилинде дуэт ырдайбыз. Муну менен катар жакында эле алгачкы ирет кыргызча ырды ырдап чыктым. Менин негизги максатым жана алдыдагы пландарым бул Азия элинин музыкасын дүйнөлүк аренага чыгаруу. Андыктан алар заманбап аранжировка менен жазылып, алардын арасында кыргыз жана казак ырлары да сөзсүз болот. Там будут песни современных аранжировках. Yürek sorar kil iltimas ahırgisi ahırge bar bağrınge bas Yürek yığılar yürek sorar Алдыда өтө турган концертине ийгиликтерди каалайбыз. Тахмина Кенжебек кызы, Азирет Осмонов, Алтынбек Кончбеков, Нью ТВ.